Витмар компаниясы суусундук чыгарат. Учурда бул завод кеңейүүгө даярданууда. 1-январдан баштап бул компания жана Украина Европа биримдигине мүчө болгон өлкөлөрдүн базарына товарларын эркин сатууга мүмкүнчүлүк алат. Бирок Орусия жаңы жылдан баштап Украинада өндүрүлгөн товарларга чектөөлөрдү киргизе турганын белгиледи. Орус расмийлеринин айтымында, Украинанын Европа менен жаңы келишими өлкөнүн экономикасына терс таасир этет. Витмарктын жетекчиси Орусиянын кадамы кедергисин тийгизет, бирок Европанын рыногунун ачылышы жагымдуу кабар деп билдирди. Албетте, биз өндүргөн суусундуктардын көбү Орусияга экспорттолот. Бирок чектөөлөрдөн кийин Европага көбүрөөк экспорттойбуз деп үмүттөнөбүз. Европанын рыногунун ачылышы солгундаган Украинанын экономикасынын өсүшүнө түрткү болот деп айтылууда. Арине Европанын рыногунда Украинанын компанияларынын атаандаштары көп болот. Алар Европанын стандарттарына жооп берүүгө тийиш. Ага убакыт жана каражат керек. Суусундук компаниялардын атаандаштары аз болгону менен технология жана оор индустрия тармагы кыйынчылыктарга дуушар болот деп болжонууда. Бул кадамдын терс тарабы негизинен айтылган өлкөнүн компаниялары ийкемдүү болбогондуктан чыгат. Алар атаандаштык курч болгон рынокко кирип жатат. Андагы шарттарга көнүү үчүн көп каражат талап кылынат. Украинада Европа менен эркин соода жүгүртүү ондогон жылдар бою кызуу талкууланып келген. 2 жыл мурун өлкөнүн мурдагы президенти буга окшош келишимди бузгандан кийин жергиликтүүлөр демонстрацияга чыгышкан. Бирок алардын Европадагы келечеги кандай болору бөлөмүк бойдон.